ишинге кол коюшкан. Андан сырткары премьер-министр Атамбаев тарабынан мурда Кыргыз ССР изилдөөгө короткон 40 миллион доллар жөнүндө дагы маселе козгоп, өндүрүп алса болот эле. Тилекке каршы бул маселе дагы көз жаздымда калып кол коюлган. 2009 жылдын 24 апрелинде Кыргыз өкмөтү жана Centara Gold Kumtor Operating Company жана Kumtor Gold Company тарабынан жаңы келишимдерге кол коюлуп, жогорку кеңеш тарабынан ратификациядан өткөрүлгөн. Ал мезгилде жогорку кеңеште өзүңүздөр жакшы билесиздер, Ак Жол, СДПК жана Коммунисттер партиясы отурушкан. Өзүңүздөр күбө болгондой, кече теледен президентибиз Алмазбек Атамбаев чыгып сүйлөп, Kumtor 2009 жылы парламенттен бекитип, конституциялык соттон чечим чыгарып алган деп айтып атат да. Андай болсо, эмне үчүн 7 апрелден кийин конституциялык сот менен жогорку кеңешти таркатып ийди? Силер легитимсизиңер деп. Туурабы же туура эмеспи? Эгерде аларды таркатып ийген болсо, анда автоматтык түрдө канадалыктар жогорку кеңеш менен конституциялык соттон чыгарып алган чечими бузулуп атабы? Бузулуп атпайбы? Муну эмне үчүн президент билип туруп башкача сүйлөйт деген менде суроо туулат да, урматтуу жарандар. Мындан сырткары Атамбаев 2011 жылы өкмөт башчысы болуп турганда Туркия мамлекетине барган сапарында канадалык ишкерлер Kumtorдон 10 миллиард доллар алып чыгып кетишиптир. Биздин мамлекетке 10% да калбаптыр деген сөзүн бат эле унутуп калгандыгы мен үчүн табышмак, урматтуу депутаттар. Кечиресиздер, урматтуу калк. Бул табышмактын жандырмагын мен сөзүмдүн акырында айтамын. Урматтуу мекендештер, 10 жылдан бери канадалык ишкерлер бир тыйын дагы пайда келтирбестен, тескерисинче өмүр бою Кыргызды уулап, аны саз келгенсип 10 миллиард долларга тете алтыныбызды ташып кетип жаткандыгына кантип чыдап отурабыз? Күмүш болсо 77 тонна казылып алынып, ташылып кеткен. 1 граммы да Кыргыздын пайдасына калган эмес. Муну кандай түшүнсөк болот? Башка баалуу металлдардын санын текшерген эч ким жок. 1 граммы дагы калбастан Кыргыз алтын ишканасынын жардамы менен чет мамлекеттерге ташылып кетип жаткандыгын биз комиссия фактылар менен аныктап чыктык. Тилекке каршы бардык чиновниктер көзү көрүп туруп, бирок көрмөксөнгө салып атышат бүгүнкү күндө. Бийлик төбөлдөрү Kumtorго тийбегиле, алар соцфонд салык төлөп жатышат деген шылтоо менен өздөрүнүн чөнтөктөрүнө түшүп жаткан миллиондорду коргоп жатышат. Ошол эле мезгилде армиябыз, Ички иштер министрлигинин кызматкерлери, улуттук коопсуздук кызматынын, прокуратура, сот жана мугалимдер менен медицина кызматкерлерибиздин эмгек акысы үй бүлөлөрүн эмес, жеке өзүнүн кент баштарын бакканга ошол каражаттар жетпей отурат. Муну кантип тана алабыз? 2009 жылы 2 декабрда Адилет министри болуп иштеп турган Аида Салянова, бүгүнкү баш прокурор, Kumtor Operating Company жана Kumtor Gold Company'nin 1,5 миллион эмес, 1,5 миллиард сом салыгын төлөбөй эле койгула деп кечип койгон. Бул маселени Данияр Үсөнов өкмөттүн буйругу менен бекиткен. Буга макулбуз деп төмөнкү биздин чиновниктер кол коюшкан. Карашев Ала Азимович бүгүн министр болуп отурат. Жапаров Акылбек Үсөнбекович жакында эле финансы министрлиги менен кетти. Кожошев Арзыбек бүгүн финансы министрлигинде зам болуп отурат. Калимбетова Тажыкан бийликтен кеткен мурда. Аида Салянова баш бийликте отурат. Баш прокурор болуп отурат. Жеңишбек Эшенкуловдор налоговыйда отурат. Марат Султанов. Мына ушул сыяктуу биздин чиновниктер. Майда чүйдөлөрүн айтпай эле коелу, сиздер алардын атын атаганда деле билбейсиздер. 30га жакын чиновник бар мунун ичинде. Урматтуу мекендештер,
тонналаган алтын, миллиондогон долларларды ташып кетип жаткан канадалык бизнесмендерди миллиарддаган салыктан бошоткондон көрө өзүбүздүн кетмен чаап күн өткөргөн, ак кар көк музда жашап эмгектенген, базарда кордук көргөн жана насыясын төлөй албай үй жайынан айрылып отурган дарандарыбызды салыктан бошотсок болбойт беле? Болот беле? Сөзсүз болот болчу. Бирок алар чөнтөккө пара бере албагандыгы менен айырмаланат, урматтуу мекендештер. Экология боюнча кеп козгосок, адам баласы эмес, айбанаттар ыйлап жатышат. Канадалык ишкерлерге